Кемин районунун тургундары, саламатсыздарбы? Багбандар, силер менен 3-чү жолку Бак Даават атындагы бак өстүрүүнү үйрөтүү семинарларында жолугушканыбызга аябай кубанычтабыз. Менин атым Абдулла, фамилиям Ташиев. Мен Борбор Азия Багбандар биримдигинин жетекчиси болом. Кыргызстан боюнча багбанчылыкты өнүктүрүү үчүн өзүбүздүн кичинекей салымыбызды кошуп, 2015-жылдан бери ошол кыргыз элинин дагы өзүнүн толук жер жемиштери менен камсыз кылсын деп аракеттебиз. Кудайга шүгүр. Биз баштаганда Польшадан 20 000 көчөт араң келет эле, ошо да жарымы сатылчу эле. Сатылбай деле калчу эле, ошону алып келгендер өздөрү отургузуп алчу эле. Азыр ошол башка мамлекеттерден келип аткан көчөттөрдүн санын биз 1 миллионго жеткирдик. Пол комплекттерди ошол эле кезде Өзбекстандан жылына 10 миллиондон ашык көчөт келет эле. 10 миллиондон. Биз ошонун санын кыскартып отуруп, азыр 1 миллионго түшүрүп койдук. Мына Өзбекстандан келген көчөттөрдүн 90% курап калат да. Канча отургузсаңыз дагы 1 жыл, 2 жыл көктөмүш болот. Анан кичине жалбырак чыгарат, анан кебиркилери гүлдөйт. Ошол келген 10 миллион көчөттүн 1 миллиону дагы өспөйт. Өзүнүн түшүм берүү кезине өтө аз сандагы көчөт жетет. Ошон үчүн бизде мөмө жемиш жок. Биз өзүбүздү мактанып, ушул бизде көп деген алма менен араң 50% камсыз болобуз. Азыркы учурда бизге Ирандан, анан Азербайжандан, анан анча-мынча мына Казакстандан алма келип атат. Биз өзүбүздү жүзүм менен 3% дагы камсыз кыла албайбыз. Жүзүм менен. Жүзүмдүн 97% Өзбекстан менен Тажикстандан келет. Биз өзүбүздү хурма менен камсыз кыла албайбыз. Биз өзүбүздү бардык мөмө жемиш менен камсыз кыла албайбыз. Болгону бизде картошка менен камсыз кыла алабыз, анан жүгөрү. Ушул эки позицияда бизде өзүбүздү 100% камсыз кыла алабыз, а калган позицияларда бизде процент өтө аз камсыз кылуу жөндөмүбүз жок койсо да. Ошол себептен мына 2015-жылдан баштап элдин арасына чыгып, элим мына аз жерден көп түшүм алалы. Дүйнө өнүгүп атпайбы? Мурда мисалы үчүн телеграфка барчу элек, номер жазып берчү элек, анан алып келип берчү элек, анан связь болбойт, 12-1ге чейин балабыз менен Москвада жүргөн же башка жакта жүргөн балабыз менен ошентип сүйлөшчүбүз. Азыр эмне болду? Азыр ар бирибизде кол телефон бар, сотовый телефон, сенсорный. Ошон менен керек болсо биз көз көрүшүп сүйлөшүп калдык. Бул деген өнүгүү. Бактагы өнүктүү. Биз азыр ошол Европа болду, экинчи отургузбайбыз деген көчөттөрдү биз келип отургузуп атабыз да. Алар деген супер интенсивге өтүп кеткен. Бир эле гектарга алар деген 6500-6900 көчөт отургузуп атат азыр. 1 гектарга. Ошол жерден 300 тонна алма алып атат. А биз болсо 1 гектардан ушул высокорослый алмадан 10 тонна алма алсак сүйүнүп отурабыз. 10 тонна алынган алманын дагы туугандары сатыкка жарактуусу болгону 40%, 4 тоннасы, 6 тоннасы баягындай калибри кичине болуп калат дагы, анан кийин баягы күн жетпей көкмөт болуп калат. Же өзүң таштап бергени жалко, баягындай ичиң төтпөйт. Топтоп алсаң жазга чейин жөн эле орунду ээлейт дагы, акырында ташташка туура келет, же малга жедиребиз да. А биз сунуштап аткан дарактардын биздин дарактардан айырмасы такыр жок, окшош эле. Мына мисалы үчүн бизде азыр сатыкта Крипсон бар да. Крипсондон карниги бар. Мына бою 1,80-ден ашпайт. Полукарниги бар, бою 3,5-дан ашпайт. И анан высокорослый да бар да. Высокорослый биз сатпайбыз. Үчөө бирдей. Алмасы бирдей, жалбырагы бирдей.
өзүнүн дарагындагы түсү дагы бирдей, окшош эле. Өсүү формасы дагы бирдей да. Болгону эмне? Боюнда эле биздин алмадан поликардик алмалардын эч кандай айырмасы жок. Анан кийин биздин алмада биз эмнени айтып атабыз? Джонатан. Биз Жанатан деп алганбыз. Жанат алма деп. Ал деген анын аты Джонатан. Алар эмне американский сорт. Анан кийин биз Золотой Ранет деп алганбыз. Алдын аты эмне? Golden Delicious. Ал дагы американыкы. Анан биз баягы Симирянка деп алганбыз. Анын аты өзүнүн аты болсо Бабушка Смит, Гренни Смит деген алма. Көк алма. Аны дагы биз өзүбүзгө кылып алганбыз. Бардыгы мына Кыргызстанда эмне? Өзүбүздүн алмадан болгон жапайы алмабыз бар. Бул биздики. Казакстандан келген алда. Калган алмалардын бардыгы, өрүктөрдүн бардыгы эмне? Бардыгы привозной. Привозной болгондон кийин биз деген эмнеди кылышыбыз керек экен? Мисалы үчүн мурда немистерден Мерседес алып келчилек дипломат. Дипломатты аябай айдадык тура. Эми дипломатты эми ал оор машина болуп калды. Анан онусунда баягы комплектациясы жакшы эмес болуп туруп, бизге азыр жакпай калыптыр. Биз бардыгыбыз эмне? Уже өттүк. S эмесине классына өттүк, Z классына өттүк, E класска өттүк тура. Алманын дагы, ошактан келген көчөттөрдүн дагы азыр эмне? Более совершенный и баягындай урожайный сортуна өтүшүбүз керек да. Эми эмеге айтып көрөлү. Мисалга да, сиз сапаттуу көчөт менен багбанчылык баштадыңыз. Мен сапатсыз көчөт менен. Чуу дегенде эле меники эмне? 50 сомдук дары жейт ошол жылы. Түйүнө дагы жерсемит жейт. Где-то 70 сом расход болот. 150 сом калганында 220 сомго түштү. Келерки жылы дагы 80 сом жумшак, уже 300 сомго түштү. Ошондой кылып туруп, 7 жылдын ичинде менен 100 сомдон 80 сомдон алып туруп, баягы көчөттүн баасы деген 600-700 сомдон ашып кетет. Анан хорошо. Түшүм берди дейли. Эптеп жетилди да. Жеткиздим дагы анан түшүм берди. Түшүмүн анан кийин алып туруп, мен деген ойлонуп отурам да. Бул эмне эле өзү кандай алмал эле? Мында деген Асан байке менен Үсөн байке чайханада отуруп туруп, бир бутакка улап туруп, мага алма кылып берип койгон. Анда деген мен кайкалып барып сатамын. Аны орус тааныбайт, казак тааныбайт, өзбек тааныбайт. Тура? Силер болсо эмне сапаттуу мына ушул жака, силер жака боло турган Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Rose Glow деген 4 алманы отургуздуңуздар. Силерге уже экинчи жылы 2-ден 3-төн алма берди. Üçüncü жылы 20-25'ten verdi. Dördüncü жылы уже 45-50'den alma verdi. Beşinci жылы уже alman sanı 150'ge жетti. Silerki bölükçe bolot da, ameniki bölükçe. Amen silerden уже ne? 4 жылга артка калып кеттим уже. 4 жылга. Эң эле аз дегенде. Уже 5 жыл силер түшүм алып деген өзүңөрдүн огородуңардан алмаңарды жеп атасыздар, а мен болсо до сих пор күтүп отурам. Күтүп отургандан кийин анан кийин алманы өстүрүп алгандан мен сатышым керек да. Кайда барып сатам? Кимге предлагать этим? Мына Россияда биринчи очередте польский турат машиналар, аркасынан эмелер азербайджанский, армянский, анан кийин өзбекский, тажикский, эң акырында КамАЗда биздин кыргыздардын алмасы турат. Анан биздин алманын баардыгын эле сортун бирдей кылып эле киргизский яблоки деп жазып алабыз. Сорт аты заты жок, бир дагы эмеси жок. Нерсең окшоштуруп келип туруп, что это за яблоко дейт? Желтый яблоко дейбиз. Же красный яблоко деп, же зеленый яблоко деп сатышка туура келет. Цветіне карап. А польские яблоки, ол жерде кет отат. Апорт, то есть баягы Айдарет кет отат, баягындай Вильямс деген слива немеси бардык жакшы нерселер кет отат. А биздики болсо акырында турат. Барган адам банкрот болуп кайра келгенден кийин экинчи бак кылгысы келбей калат. Такыр алмага жологусу келбей калат. Банкрот болгондон кийин. Бирдемеден банкрот болсо, мына чесноктон банкрот болгондор барбы? Чеснокту десе даже жебейт экен да ал кишичи. Чеснок десе жини келип турат экен. Себеби дегенде ошодон банкрот болгон да. Мына пиястан банкрот болгондор. Пияс десе жини келет да. Койчу тамак деле кошпой койчу ошону дейт. Себеби дегенде банкрот болгон. Банкрот болгондон такыр жологусу келбейт. Ошон үчүн банкрот болбош үчүн мына Борбор Азия багбандар биримдиги айткан сортторду отургузгула. Анан кийин биз менен кеңешкиле. Мына отуруп алып туруп эле бак кылабыз, жүр балам деп эле баары эле базардан эле бирдемелерди алып келип отургузуп алган, бул деген чоң катачылык болот. Эң чоң катачылыкта биз көчөт
тандаганда кетиребиz да. Көчөттүн начарын алып алабыз дагы. Может, көчөт жакшыдыр. Жерге туура келбейт да. Мисалы үчүн бизде ушундай сорттор бар. Баягындай шор жер деп коет бизде. Аябай солнечности толтура. Ошондой жерге бизне эки эмебиз бар. Айва менен ошондой шор жерди жакшы көргөн бий алма менен и груша бар. Эгерде бизге кайрылганыңызда биз силердин жериңердин анализин алып туруп, биз силерге сизге байке сизге редчик болбойт экен, golden delicious болбойт, сизге forel болбойт бияка. Сиз мону отургузуңуз деп айтабыз да. Ошон үчүн эң биринчи багбанчылык баштап атканда жердин анализин алган. Жердин анализин кандай алабыз? Бизкилер жердин анализин алганда дагы катачылык кетирет да. Келип эле бир лопатка салып эле баягыны түктөп алат дагы алып барып алат. Жок, жарым метр казып түшүш керек. Жарым метр казып туруп уголок. Ошону лопатка менен бир эле эли ошону менен бир сөмөй түз түшүрүш керек лопатка менен. Кырып түшүрүп туруп ошону гүлөңкөгө. Ошону 5 жерден алыш керек. 5 жерден алып туруп, эгерде жер чоңураак керек болсо, мисалы кыйшы конусообразный болсо 7-8 жерден алыш керек. Алып туруп, жанагыны аралаштырып туруп бир пакетке 2 килограмм алып туруп, ошону Манас университетине алып барыш керек. Же мамлекеттин өзүнүн ошондой жер текшере турган жери бар. Ошол жерге алып барыш керек. Дагы анан кийин уже жердин анализи чыккандан кийин жердин анализи менен биз силерге көчөт тандап беребиз. Силерге кандай көчөт керек, силерге кандай мөмө түшөт ошол жериңерге. Балким силерге ошол жериңерге мисалы үчүн эч нерсе түшпөйт дагы, может клюква, калина, крыжовник, ошого окшогон бадалды түшүп калышы мүмкүн да. Мына ошондой жерлердин бардыгын анализин алып, жерден суу 1 метр су чыгып кетип атса, ал жерге карлик отургузуш керек. Карликтин тамыры жарым эле метр барат дагы, полукарлик 1 метр түшкөндөн кийин не болуп калат? Ал суга тийгенден кийин уже чирип калат тамыры, уже жарабай калат. Ошого окшогон мелкий нюанс немелер менен, баягы причиналар менен силердин багыңар болбой аткандыр да. Эми азыр мен чүй жергесине мен сунуштар менен туугандар, силерге баары жок болот. Алма да болот, шардалы да болот, өрүк да болот, бадам да болот керек болсо. Мына ылдыйкы зоналарга, ысык жерлерге баары жокко отургузсаңыздар болот силерге. Анан кийин эң кымбат, анан жакшы кете турган бул силерге фундук. Фундукка рекомендация беремин. Фундук жаңгак 100 сом болсо, фундуктун баасы 600 сом. Оптовый баасы 600 сом. Ошон үчүн фундукка өткүлө. Фундуктун несі жакшы? Ал бадалды болуп өсөт дагы, доңуз жаңгак деп коет фундукту. Коричневый болот, катуу болот өзү. И анан аны деген дүйнөлүк производительдер эмнеге алат? Анан какао чыгат. Какаодан шоколад чыгат. Эң кымбат орехтердин бирине кирет. Анан түшүмдүүлүгү дагы аябай жакшы. 150 жыл жашайт. Чоң. Примечательно да. Сачын шарталы эге турган болсок, ушу 10 жылда алмаштырыш керек. Алма полукарликти 25 жылда алмаштырыш керек. Эгерде алча же слива айдай турган болсоңуздар, 35 жылда алмаштырыш керек. А буну бири отургузуп коесуздар, 150 жыл жашай берет. Кустовый. Анан кийин буну деген кийин уругунан да көбөйтүп алсаңыздар болот, чирин көбөйтөтсөңүздар болот. Бирок түшүмдүүлүгү бир аз төмөнүрөөк болуп калат да. Биринчи репродукция бул биринчи репродукция. Ким карагат отургузса, ким малина отургузса, клюква, брусника, облепиха ким отургуза турган болсо, ошол именно клонирование менен жол менен келген биринчи репродукциядагы биринчи элита, супер элита көчөт отургузулат. Бадалдуулар. Макулбу? Анан кимде ушул өзүлөрү кимде багбанчылык бар, ким багыңар бар, кимде баг бар? Эми туугандар ушул багы бар кишилерден эми суроо күтөм, акырын берсеңиздер, анан мен жооп берип, ошонун процессинде дагы сүйлөй берсем. Биринчи сиздер, айта бериңиз аке. Elge taraflarında toplarga nimelerge önüne bir getirdik. Ana 4 top apelede çalışmada dep direkt gelişes gol delişes mantlanma da sar. Ana
Kendi son anam Erenet anamların alması kızlanmadan o biznes şartlar negisi. Жақсы болмақ, отыз күндемек бір үшіл алды қалдық та. Ең чоң проблема чүйде үшіл алды қалдық. Енді кейін мен ойлап қалдым бұл шаққанмен сөйлесім. Біз негізі ертең дұша тұрған алманы сорт тегісіз керек. Қалал. Қалал. Сол кезде как раз алар кечене күнде еткендері ya kışkıça bizim böyle kuşun bana saptanır. Ama siz ayıptan turlarda, Fiyat'tan Özbekistan'ın bakşa olur, 90% bir yak çıkmayın. Özünden gördüm demek yani. Böyle alıp geldik. Ama üstün yakta bir tonluk var. Üstün orada durup, aklında bile tavukta. Ama kopman bilaslardı, bizge klimat projelasına görüp olmayı yapmadı. Öte var, şamal olup, canlıca, mustak şamal bize düşüp bıraktı. Atak bunday almağa, al olup da yaşarak olup. Ya, bunday alımda bizden bir yavaşladık da. Bizden böyle de düşücü gösterdiği 40-50% bu gösterdiği var. Anam, özümü aytayım dedim. Ülkümden alıp, canlı kitabı kamçalık çalıştırmasına geçtim. İşte onlar size kanıdaydılar, iletişimin sonunda bir alayında otarlar. Ankeni Cenab-ı ortalarında stoyka koyup zım takmayıp görmeydik. Ankeni gördüler, bunlar meyvestik üretken ürettiler. Anam traktör Anken'in ortasında espresso varlar. Neme olduğunda amcamcağızın göğün kıydırakta. Öyle koyma abi, hanımın en iyi ki bakımda kaç oturma yaptıklarını bundan bunlar. Akşam ayağı var. Davatçılıkta. Aydaysın mı? 30 sot, 50 sot tik blok, kol kan tiktikleri zımtak. Ama apleyden hocam burada kim son kol bedeli sesli çandastırığa 10 bakımdan birden tik koyuyorlar. Eğimin içine bölümler var, bir de özümsüleşler. Ömürlüğü Adrafan bu arada. Al-Bozda kağıttan gelgen. İtalya. Allah bütün yılda öyle. Burada kımbat alıp gelgenler. Hem asıl olsa o sükerik olmalı. Turak. Turak sükerik böyle. Okey, siz hazır ayrı жақсы сөзді айттыңыздар. Мына Қырғызстанда ел көчөттің ақшасына чыдайды. $4. Анан капельныйга чыдайт $3000. Анан кийин тоскону чыдайт $2000. Анан үстүнө жапканы келгенде чыдабай калат. Мына да азыр Кыргызстанда эң чоң проблема бул үшү куруу. Үшү курууну мына кыскартыш үчүн мына азыр бизде сон ушундай возможность бар да. Башка мамлекеттерге караганда биздин күнүбүз эрте тиет, аларга караганда 1 ай 2 ай эрте биширип, мына Казакстандын базарын полностью летнийди биз ээлеп алсак болот да. Ошон үчүн туугандарым, мына изобретательдер, конструкторлор, анан кийин баягындай кичине бир ишкана ачам деген биздин немелерибиз, азаматтарыбыз силерден сурабыз. Каражат болсо бир $100,000 алып келип туруп, баягындай противоградный сетка токуңуздар. Ошондой сетка чыгарыңыздар, ошол Кизлярда немеде, Кавказда балдар чыгарып атышат экен. Весь баягы немени Ростов-на-Дону менен Краснодарский крайды неме кылып атат да Путин. Бактылып атат. Ошолордун үстүнө полный ошолор жарап атат да, бир эле завод. Бизге бир эле чүйгө бир эле завод боло турган болсо, күнүнө канча 1000 погонный метр эме токулуп чыгат да. А бунун срок эксплуатации эмеси, гарантия 9 лет, 9 жылда биз деген 9 жолу үйшүтпөй ошол 1 гектардан 60 тоннадан мөмө алып туруп, ошону Казакстанга неме ошол сураган жактарга сата турган болсок, 50 эле сомдо 3 миллиондон каражат көрүп турабыз. Кыргызым ичине эсепти кылайлы дагы, мындай кылып эле как будто столдун үстүн
эме скатер жапкандай эле жабылып калат да. Бар жок. Биринчиден чымчыктан сактайт, экинчиден ажоктон сактайт, үчүнчүдөн жанагы эмени баягындай үстүнө баягы мөндүр уруп атпайбы? Мөндүр дагы эгерде ак өрүк отургуза турган болсок, мөндүр тийген жери чотур болуп калат. Одон сактайт. Анан дагы эмне жакшы жери үшүк болгон кезде ушунун астына эмне? 20 жерге 20 прести коюп туруп эле 1 гектар жерге. От тутандырып кылып коебуз, түтөткө. Бир эле саат кармасак ушу үшүк өтүп кетет да, болду. Ошол жылдын 3 миллион сомдук түшүмү биздики болот. Азыр туугандар ушундай сонун сорт, диплоидный сорт сливалар бар. Black Ambler, Black Splendor деген. Олар деген 15-чи майда бышат, ушул жерден өзү тыкылдатып, Асанбай, ушунун мага 80ден бересиңби деп эшигиңи такылдатып турат. Эшикти ачып эле корого киргизип, ящикке салып, коробкасына салып, акчаны эсептеп кала бересиңер. Болду эми арпа, будай, экспорцет, беде, анан дагы бирдемелерди болду унуткула. 30-40 жер, сотик жерден асбой деткиле. Көптүн кереги жок. Көп, мисалы үчүн 30-40 гектарга айдап алып, анан кийин же башын жыйнай албай, же акырына түшө албай отур. 50 сотик нормальный бир кишиге. 50 сотикке мына көчөтүнө таза кетсе 1,5 миң кетет. Капельницасына 1,5 кетет, 3 миңди. Баягынын ограждениясына 1000 кетет, 4 миңди. Анан кийин үстүн тосуп алганы 2 миң кетет. 6 миң доллар менен силер 50 сотик бакты болуп каласыңар. 50 сотик бакта 300 дарак болот. 300 дарак өзүнүн күчүнө киргенде 100 килограммдан жүк чыгарып берет. 30 тонна жүк болот. 1 эле доллардан сатканда 30 миң доллар акча болот. 30 миң доллар акчаны ким берет бизге? Туурабы? Ушундайга өткүлө 6 миң доллар менен силер уже нормальный бизнес кыласыңар да. Бул деген завод, как баягындай производственный эме болгон. Азыр деген баардыгыбыз эле акча жок, бай, акча жок дейбиз. Эмне эле сайын тойго барабыз? Акча жок, болду дейбиз. Не? Жок дегенде 2 соқын жеп коебуз кышы менен, туурабы? Акча жок дейбиз, 1 миллион сомго той кылабыз, туурабы? Татырактатып, чачып бар жокто. Өмүрүм көрбөгөн лимузиндердин үстүнө чыгып алган. Ошон үчүн туугандар, силерден суранайчы. Мына бакытка көңүл бөлүңүздөр. Бизде багбанчылык өнүгө турган болсо, биз азыркыдай, мына элестеткиле 3,5 миллион гектар жерден 400-500 килограммдан будай алган жакшыбы, же 3,5 миллион гектар жерден эң эле аз дегенде 20 тоннадан өрүк, алма, жаңгак, мисте, бадам, слива ушуларды алган жакшыбы. Ойлонуп көрсөңөр, кайсынысы баалуу болот? Мына Россияны тосту, Европа тосту, Америка тосту, Корея тосту, Япония тосту. Болду эми буларды не эң жакын досу кыргыздар булардын. Будайды бизге берет. Бар жокта айдап келип, биз эмне кылышыбыз керек экен? Өзүбүздүн жерлерди полный бактылып туруп, буларды алма, өрүк, шахтаны бар жок менен багып турушубуз керек. Болду. Польша алма бербейт буларга эми. Болду. Всё. Токтопту эмесин. Алар менен эмесин. Жаңа сиз айтпадыңыз ба? Өзбекстандын көчөсү болбойт. Жок. Эмне бир практика болду да ушундай. Алма, пристав. Анан бир өзбек туугандар келип, менден баягы бүтүн алды. Алсай. Анан бизде баягы эркек тактап коюп да. Ошонун бүтүн алды, карап чыгарды. Нап кетти ошону. Мана алып туруп, пристравдын мискап келет. Ал болбойт. Болду. Анан ошо биринен айтайын дедим да туугандар. Жана сиз ушинтип айттыңыз. Мен да ушуну айтып жүрөм да так. Муну албагыла тияктын. Анан экинчиден үшүктү айтып атасыз. Эми биздин илге ата бабабыз деле үшүктү саман эметип төшөп койду деп атпайсызбы? Үшүк менен салып келем анан кийин коюп. Анан акыркы төтөм ал бул шекилде дешап. Алганын генералда бердим, уш коюш керек. Алганды көрүп атасыз. Сиз немеңиз жанагы банан неме деп атпайсызбы? Бадам деп. Мен ушуларды өчүш керек. Мен ойлоп жүрөм. Анан эми калгандары Bizde badam 3'e bölünüp de, birisi kol badam deyip, bunu erte gülde. Anan tiş badam deyip, bular dağı erterek gülde. Anan
таш бадам деген бар. Бұл 10 апрелден кейін гүлдейді да. Сатылғанда бұл маңызы менен кетеді. Маңызға есептеледі дағы, маңыз бойдан кетеді. Қол бадам, тиш бадамдың маңызына қарағанда бұның әмесі дәнеге өте тағымды болады. Дамды болады да майлы болады. Ошон үчүн производителдер көбүнчө таш бадам алышат. Қол бадамға карабайт. Таш бадам, тиш бадамға да карабайт. Көбүнчө мындай бадамды жакшы көрөт. Бул деген жапайы тамырға уланган сууну анча деле кабыл ала бербейт. Именно bunu деген баана суу азыраак жерге иштетсе болот да ушул. Анан бизде октябрда бушап турган, октябрь айында бушап турган шабдалар. Октябрда бушат. Элдин баардыгында уже түгөл жок болгондо октябрдын 10-унда бушат. Ошондой шабдалар бар. Чоң болот өз дагы. Экстрим деген ошолор бар. Анан бизде деген мына Стенлей деген слива бар. Стенлей сливасы биздин обычный сливадан 4 эсе чоң болот дагы, кагы дагы 4 эсе чоң болот. Бирдей эле кургайт. Анан буну Казакстан өтө жакшы көрөт. Чоң сливаны. Ушул жерден эле үйдөн эле 30 сом, 35 сомдо баа болуп атат бизде. Ошол анан Анжелино деген слива бар. Анжелино сливасындагы, Стенлей сливасындагы сууктан дагы, ысыктан дагы иштемеде балекеттен коркпойт. Малдан да коркпойт керек болсо. Бунун өзүнүн ийнелери бар. Мал келип жейин дегенде 1 саат экинчи жыл болот. Сливаны көргөндө кача турган болот. Мына ушул сливаларга өтүш керек туугандары. Мына ушул Анжелинону апрелге чейин холодильникте сактаса болот. Апрелге чейин тура берет. Ошондо Сальвадор, тияк-бияктагы полный эмелер бүткөндөн кийин, анан кийин биз алып чыгып туруп, буларга февралда апара турган болсок 1 килограммы 400 рубльден сатылат. Ушул слива. Акча жасаган бизде возможность көп, кыргыздар аябай бизде сон мүмкүнчүлүк, сон шартта жашайбыз дагы, бизге болгон ошо тажрыйба менен билим жетишпей атат да. Анан ушуга текши өтүп кетиш керек. Элдин бардыгы кел токтотолу дагы баягы тияк-бияк кандай мындай токтотолу, ой бакка кирип кетели дейсиз. Бакта эмне болот? Бакта жер семирет. Бак болгон жер таштак боло турган болсо ошол жер карарак. Ошол жерде бак деген ошол таштарды дагы талкалап иштетип туруп ошол жерди борпон кылат бак. Бакта мисалы үчүн момундай таш болсо 10 жылдан кийин карасаң ошол тияка бияка ээленип алып туруп, известняк көчүп туруп, жана таш кичинекей болуп калат. Ошон үчүн туугандарым бардыгыңыздарга айтамын. Эч бир ойлонбостон бакка өтүңүздөр. Кыргызстандын чөлкөмүндө бакманчылыктан башка кыла турган жумуш деле калбады. Алтынды деген башка бирөөлөр алып койду. Дагы эме көп эмелерибизди ар ким көмүрдүн бардыгын ар кимге талап койдук. Эмне кылайлы? Аз жерден көп түшүм алганы аракет кылайлы. Мына Анжелинский областта, бир областта, немеде Ферганский областта бир кыштак бар. Ошол кыштак жалаң анжели менен заниматься этет да. Алардын анжели Ошко да жетет, Карасуга да жетет, Бишкекке дагы келди, кургаттыр Дубайга да келет. Кичинекей эле совхоз. Полный. А көрсө, алар деген даже баягы мындай басканы кичке жер коп койгондагы, жол коп койгондагы агородун бардыгын анжел кылып таштаптыр да. Айылында 1 сом и миллиарддаган дарактар почти кеткен. Полный эле ошол айыл анжел менен заниматься этет. Кургатып аткан, цехтерди курган, анан кийин баягы логистикасын да коюп коюшкан. Бардыгы келет бирге. Мына ошол үчүн келгиле туугандар, мына ушул силердин чөлкөмүңөрдө 1-2 эле эмеге акцент коелу дагы ошону биргелешип отургузайлы. Мына ошондо эң чоң пайда, эң чоң кирешет ошондо аласыздар туугандар. Суроолор беребиз. Гектар жерге 270 тонна кошканбыз. Бул 3-4 жылга кетет. Ичинен 90 тонна бир кошкон. Жылда бирди. Азыр 3 жыл байлап калды. Согон кетет да. Кудай болсо, чоңоп кетебиз. Дагы 1 гектар жерге отун сатып беребиз. Ошо сиздерден тажрыйбалар жакшы көчөттөрүңүз болсо, салымыңызды кошсоңуз болот да. Макул. Сиз өзү өйдө жактагы жер? Бизде как раз суунун башында да. Жакшы. Эне алма баягы отургузган алмалардан түшүм алып атасыздарбы? Бул дагы жаңы жакшы түйүлгөн, бул ушалып кетти. Кандай сквозняк? Не, кандай болот алма? Баягы зелени алма каттуу?
Bana yumuşak ketmeyi tavsiye ediyorum. Bizde Çoğunda olur. çoğun, значит, погода жақсы келді. Бізде Ошта уже Превосход, Крипсон, Смиренко деген алмаларды біз отырғызбай қалғанбыз. Себебі дегенде Ош ысып кетті. Баткенде ысып кетті. Бізге только межсезонье июльдің 15-інде піша тұрған алмаларды ғана отырғызып қалдық. Бая алманы қармап тұрып, мұнда қатып піссаң, аталасы шығып кетті. Крипсонда уже күн неме қылып қойды. Içi дағы бұзылды. İçine дағы қара түшіп кетті. Мына ошол себептен біз сізден сұрағаным ошол егерде ысықтық қыла тұрған болса, ысық бола тұрған болса, жер зимний алма вообще отырғызбаңыздар. Жөнінде банкрот боласыздар. Bir gektar жерге отырсақ болады. О, bir гектарда енді сіздерге скарлет супер же редчип опылениясы болды келесіз. Сунуштайсыз. Ondan biri olur. Бардық көшеттер $4. Фундук менен миссе $10, қалғаны полностью $4. Анан жаңғақ отырғыза тұрған болсаңыздар, туғандар местный жаңғақ отырғызыла. Мақұлы, Жаллабаттың идеал деген сорты бар, басы 150 сом көчеттің. Ошодан отырғызыла, ең соның болады. Америкада жүргенде болады. Идеал деген сорт деген, аябай соны. Жақсы. Ортасы 4 метрден малина отырсақ дегенімізді, екі алма ортасында. Сіздікі бұсақар осылай, е? Полукар деген. Полукарлықтың өзі алмасы көп болады, анан аға күн талаш болып қалады да, малина менен, беде менен, же экспорцет менен күн талаш болып қалады дағы. Жылда еме Бағында фриза салу ойлайды, астын жаңалаштап тұра өріңіздер, чтобы күн келіп дағы, чағылышып тұрып, түйіндегі алманы бішіміз керек та. Біз аны білбейлі, астына бір диханчылық қылып олағыстарғаннан алмауызда бішпайды, диханчылығызда болмайды. Ошол үшін бір направление. Көп салбаш керек, біраз углубление 5 сантиметровый қойып тұрып, ошол менен беріш керек. А лучше всего, ошол жерге егерде ограждение болған болса, қас бағыш керек. Или нормасы 400 қас, или 800 өрдек. Анан немеге көчөткө пайпақ кидирип коесуңардағы, жанагы жерден 40 грамм же 80 грамм кирип кеткен куш, залсын ошол. Өрдек менен неме қас. Күзүндө 6-7 килограмм болуп чыгат. Полный түбін тап-таза қылып, мынандай жеп тұрат екен. Анан ошол кезде өзүн дагы уда берет еткен жерде. Күндүрүгүн көбөйтөт. Бу сер бар да. Бу серге суга түшүп алып тазаланып алып түбүн кырып жейт. Жылкыдан жаман жейт экен. Укмуш жейт экен да. Мына Кытайда, Индияда ушул практиканы колдонуп атат. Түбүнөн да акча иштеп атат. Эместен. Элестетсеңиз сиз қазы кіргізілдіңіз, 6-7 килограмм болып шықты, 1000 сомнан саттыңыздағы, ошоға міне, әрбір емесіне 250-ден болып отырғанда 4 түк чөп алып қойдыңыз. Тұра? Бағыңызға дағы вред жоқ. Наоборот, 100% пайда. Ошонда сіз 400 қаздың ордына, мысалы 4 жерге тұрды 1600 түк чөп бұл оласа. 1600 түк чөп алып шығалмайсыз тағының түйіне. Тұра? Сіз ошоға эмеге өтүңүз ошондой практикага. Эң жакшы болот. Бул жерде двойной, белый мясо, биз мисалы азыр биз 2 миллион гектар жерге бак отургузабыз деп атабыз го. Ошонун астын полный казгыла турган болсок, бизде эт менен обеспечение такыр башыбыз оорубай калат да эт менен. Полный. Анан кийин туугандар оборудование алып атабыз го, өзүбүз үчүн турабы? Трактор алып атабыз, фреза алып атабыз, бар жокто алып атабыз го. Бирден жакшы инкубатор алып коюңуздар өзүңөргө. Инкубатор. Өзүңөрдөн чыккан каздын тукумдарын, жумурткаларын сразу алып туруп эле ошол жерде өзүңөргө кийинки жылга дагы поголовье даярдай бересиздер да. Ашканын сата бересиздер. Чөчө сатып бири-бирине алды берди кылып, сонун жумуш болот. Суроону бере бересиздер. Бериңиз эже. Идеал деген сон 4 жылдан кийин түшүнүп бересиз. Жаңғақтың полукарлик деген түшінік болбойт. Жаңғақты 4-8 отырғызабыз, 20 жылдан кейін 4-төн алабызда қайрылы 8-8 болып болады. Жаңғақ еч қашан полукарлик болбойт. Бардық жаңғақтар высокар осылай болады. Анан кейін баяғындай селекционный, уланған, суланған, баяғы чамдылер, рондо, фурнетті, фуркетті оқшыған
жаңғақтарда реликтовый бақтарға жолып қойыз. Мына Арслан баққа, Ақсыдағы бақтарға, өзгендегі бақтарға жолып қойыз керек. Әке, жаңғақты ушул күзүндөсү деле өзүңүз мындай эмесинен жаңғағынан отургузуп койсоңуз болот, көчөтүн отургузсаңыз болот, күзүндөсү и жазындасы. Биздин чөлкөмдө Кыргызстанда 1 ноябрдан баштап чилде түшкү чейин көчөт отургузса болот, чилде чыккандан кийин дагы көчөт отургузса боло берет да бизде. Багы эмени обязательно жаз күздү күтүштүн кереги жок да. Ошон үчүн бардыгыңыздарга айтамын, ошол күзгүгө азыр жерлерди даярдагыла. Биринчи биз адашуу көчөттө кетиребиз, экинчи адашууну биз баа жерди даярдаганда кетиребиз да. Биздин жерди кичинекей эле яма кылабыз дагы 30га 30 же 30га 40 кылып туруп, анан тереңдигин дагы аз эле казып туруп, анан тамырды ошол жерге жайгаштырып коебуз да. Жок, андай болбойт экен туугандар. Жерди бирге-бир обозначать этип алып, биринчи 20 сантиметр слой органика болот. Ошол гана өстүрөт да. Ошону отдельный бир мешокко алып, анан 80 сантиметрди чыгарып, бир жака коюп, эң эле аз дегенде 15 күн жатыш керек экен ошо. 15 күн эң аз дегенде. А так 1 ай, 2 ай, 3 ай, 5 айда жатса да боло берет экен да. Күзүндө казып коюп, жазда отургузула. Же азыр казып коюп туруп, күздө отургузула. Анан кайрадан эмени отургузуп атканда, эгерде таштак жер болсо, баягы 80 сантиметр алып койдук го бул жака. Ошону ээлеш керек экен, таштарын алып таштап туруп, кайра ордуна салыш керек экен. Органика деп алып койгон мешокторуну чыгарып туруп, аны да ээлеп, ага один к одному биогумус же болсо баягы жалбырактын чиринделери компосту аралаштырып туруп, күйгөн компост болуш керек экен. Баа күйбөгөн болсо, жанагыда толгон топой личинкалар, эшек курт деп коет, баа майский курттун ак курт бар го, ошол кетип калса, бардык косточковыйлардын тамырлары таттуу болот, ошону полный арчып таштайт. Ошон үчүн желательно биогумус да сөлжан переработка кылгандан кийин эч кандай микроорганизм эч нерсе калбай калат да баягы жерде. То есть личинка, оорулар калбай калат. Ошону один к одному биогумуска аралаштырып, анан кийин тамырга бересиздер ошону. Тамырды ошону менен көмүп туруп, анан жан суу бересиңер, болду. Ошондон любой дарак өсөт. Казып келетканыңарда бир слой бар. 50, 60, 65, 70 сантиметрге келгенде мына столдой каттуу слой бар. Ошол абада өткөзбөйт, сууда өткөзбөйт да. Ошон үчүн жакшы өспөйт дарак. Ошону бузгандан кийин анан уже аэрозация жакшы кетет, кислород обмен жакшы болгондугу үчүн ошон үчүн дарак жакшы тамыр кое берет дагы, бат өсөт. Ошондой кылып отургуза турган болуп туруп, сынап көрүңүздөр. Ошондой кылып отургузгула, жанагындай традиционный өзүбүздө баягы калпакча кылып туруп, ошону отургузуп көрүңүздөр. Албалардын орто жерлерине карагат отургузса болобу? Биз карагат отургузса болбойт. Алмалардын дагы, гилестин, бадамдын, шабдалдын, бар жоктун ортосу ачык болуш керек. Тап-таза болуп чаңып туруш керек, чаңып. Карагаттын өзүнчө эле отургуза беребиз. Карагатты дагы бир өзүнчө эме, мына ушул сеп тарапка карагат дагы жакшы болот. Азыр ысык көлдүктөр ёшка менен кандай көтөрүлүп атат? 1 килограммы 400 килограмм болот, 400 сом болот. А бир эле кустан, чоң чордый капитандын кустунан 10 килограмм терет. Эң эле аз деген. Мына бизнес. Суроо беребиз. Названияларда алма өрөк сыйга болбайсыз. Сиз ушул мына келип сабак окуп атканда байланыштуу кебин өрөөнүн ичинен бир айыркан экспериментальный тигип көрсөтсөңүздөр, анан биз ошону көрүп бир эме алат элек да, тажрыйба алат элек да. Хорошо, мына азыр кечээ 4 доллардан анан 150 сомдон баланча деп атасыздар. Эми дайын дарегерди барып эле айтарсыз, шаардын кайерде турасың, кимде болсоң. Биз ошону көрөт элек да. Анан кийин барып, биз ошол эки өтсөк деген оюнда жеке өз ойдун бар. Анан муну тиктеле, анан тиктеле дегенде, айдын өзүнүн ой пикири бар. Көрсөтүңүздөр, быйыл кандай болду? Эмки жыл кандай болду? Мына эксперименталдык кылдык, көрүңүздөр. Мейли, тактыр рахмет. Багында биз андай бул жерден жерди алып, анан андай испытать этип, силерге көрсөтүп, мүмкүнчүлүк жок. Өзүбүздүн огороддон гана көрсөтө алабыз.
Ошко баргандар өзү биздин бактан көрүп атышат. 2019 жылы отургузган бактарыбыз бар, ошодон көрүп жатышат. Анан ошол биз сунуштап аткан сортторду мына силердин дагы жериңерге алып бизден отургузуштук. Ошолордун адресин берели. Ошолордон алсаңыздар болот. Азыр ушунда данный моментте сизде канча жериңиз бар азыр? Талаан эмес, үйдө айтайлы. Ошол жерге эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, бизде азыр илес бар, шабдалы, алмурут, алма, жаңгак, бадам, фундук бар. Ошодон эгерде каражатыңыз болсо, албайсыздар. Биз сизге ошол көчөттү жеткизип берели, доставкасы бизден болсун. Бир 50 көчөт албайсыздар. Анан ошону отургузбайсыздар. Отургузуп анан кийин мына туугандарга сиз көрсөтсөңүз жакшы болот эле да. Себеби бизден бул местный эмеспиз. Эми баандай семинар өткөн жерге эле бак кыла бериш, ошондой каражат жок болуп атат. Анда мен эгерде Салымбек болгондо башка сөз эле, Бабанов болгондо. Ал бакта отургузгандан адресин алып караш керек, бул жерге келип кеткенибиз эле канча эме. Өзүңүздөр көрүп атасыздар го. Шартка байланыштуу эле болот. Анда мен жан дилим менен ушул жерде ким менен иштешем десе, биз деген колдон келген жардамды беребиз. Бирок консультативный характер. Мисалы мен өзүм жалгап дагы маркетинг болсо көргөн иштегенде анан көргөн ушул көпчүлүгү ушу баганчылык менен көтөрүлгөн кишилер экен да. Агроторунда талааларында анан эми ушу бизге да кандай болот деген дагы Сону болот. Сизден баштайлы, атыңыз ким? Асланбек, онда Асланбек, мындай кылайлы. Келиңиз, 100 көчөт алыңыз. Баштайлы. Мен каласлоомдо эмес, ушундай эле айтып атам. 100 көчөттү алыңыз, жумушту баштайлы. Отургузуңуз, биз өзүбүз консультация берип карап турабыз. Сонун болуп өсөт. Анан тууган урунга көрсөтөбүз. Мына, баштадык. Давай деп. Анан 100 көчөткө 10 сотик жер керек. Даже 8,5 сотик жерге 100 көчөт болот. Эгерде эме болсо, телефонум 0550 20 0007. Мен телефонума кайрылыңыз. Хорошо. Анан мына жерге Бишкекке дагы кече бир фура көчөт жүктөлүп келди. Азыр мен сурап көрөйүн. Кеминдиктерден ким алды экен, э? 0550 20 0007. Анан ушул номерге WhatsApp'tan мени Кемин районунун бакбандарына кошкой деген SMS жөнөтүп койсоңуз, биз силерди кошуп коебуз. Суроо бере бериңиздер, бир четтен. Бериңиз. Туугандар 0550 20 0007 WhatsApp'tan мага сообщение жазып коюңуздар. Кемин районунун бакбандарына кошуп коюңуздар. Карындашым Абдулла. Карындашым, жаңгакты эч качан баягындай үйдүн жанына отургузбаш керек, жаңгак. Бир эле жаңгак 5 сотик, 6, 7, 10 сотикке чейин жерди ээлеп алат да. Бир эле жаңгак. Эч качан отургузбагыла, эгерде отургузуп алган болсоңуздар, азыр барып кыйып иштеңдер. Анын эч пайдасы жок. Бир жаңгактын ордунан эң эле аз дегенде 20 слива батат, 20 слива жылыга 20 000 сомдон кирешет. Ошол жакшы. Анан алма 2ге 4 отургузулат, 2ге 4. Калгандары бардыгы 3ге 5 болот. 3ге 5. Эки көчөттүн ортосу 3 метр, анан машина жүрө турган жагы 5 метр болот. Машина жүрө турган жагы. Алманыкы эле 2ге 4 отургузасыз. Алма эле алманыкы. Алманыкы дегенде постоянный алма буталып турат дагы, алга көп андай пространство кереги жок. Сливалар болсо, булар деген мына көп жылдык шактарынан түшүм бергендиги үчүн аларга пространство керек. Эмесин жаят. Алмурут, бадам, шапталы, өрүк, слива, ушулардын бардыгы 3ге 5 отургузулат.
Ким жаңғақ отырғыза тұрған болса, 4-ке 8 отырғызат, анан кейін ортосын кейін 20 жылдан кейін алып қойсаңар, қайреле 8-ге 8 болып қалады. Бирок жаңғақ отырғызғандан көрөктө, жанагы мен айткан 10 апрелден кейін гүлдөй тұрған бадам жақсы. Bir жаңғақтың ордuna 10 бадам батат. Бадам басы да қымбат. Бадамдың маңызы 1000 сом. 1 гектар бадамдан 1,5 тонна эме чыгат. Маңыз чыгат. Ошол маңызды сата турган болсоңуздар 1,5 миллион сом болот. Ошого бадам жакшы. Бадамдын несі жакшы? Бадам көп бутала бербейт, көп карала бербейт, башка эмелерге окшойт. Алманын иши эле көп да, кырка бересиң, мышык баласын ташыгандай, ол үйгө бул үйгө бул акыры өтүп болот. Бадам. Фердуэль, ферагнес деген. 2 сорт. Бадам деген сол, Бадам миндай. О, бар бизде. 4 доллар. Bir көчөтү 4 доллар. Бадам алып отыргузгула, бадам өтө сонун болот. Сіздерден сұраныш тұрғандар бақпаншылықтан, бақпаншылықтан қашпаңыздар. Бақпаншылық біздің Қырғызстандың экономикасын көтере тұрған бірден-бір чоң бағытта бұл. Арпаны сеп атабыз. Жылына арпа себе бересің, қайра неме қыласың. Бұл ақшаны чөнтөңгөлө салып отырып, ақшаны чөнтөккө бір салып қайра алып шыққандай болып жүрө бересің. Анан көрөктө бір эле жолу баққылып койгула. Туғандар, ошол жериңерде ограждение 50 соток эле жерге жасагыла. 50 сотокке жерге, 50 соток жерге ограждениясына мыкты кылып тоссоңуздар, $1000 кетет. Көчөтүнө $1,5 кетет, $1,5 мына слива отургузсаңыздар. Же бадам, же өрүк отургузсаңыз. Общий расходу $6,000 болот. $6,000 менен силер 50 сотокке сонун бак кылып аласыздар дагы. Ошол жерден эң эле аз дегенде болбоду дегенде 1 миллионду алып тургулачы. Ошол деле сонун акчада, өтө сонун акча. Өткүлө бакпанчылыкка. Бир эле жолу жасап аласыздар, постоянно түшүмүн көрөсүздөр кийин. Өзүбүздүн той деген чыкты, той. Тойду алгыла, өзүбүздүн органик чыкты. Органик неге бир аз кымбат аларга караганда? Себеби дегенде ал жерде таза алма, таза груша, таза абрикос, ошон үчүн ал кымбатыраак бир аз. Ошону алып ичкиле адам пайда болот бизге. Анан эмени балдарга эмне жедирип атабыз? Ошону каттуу караңыздар. Ошон үчүн балдарыбыз сабак эс тутум жок балада. Жалаң эмне? Жегендери фастфуд, жегендери конфет, самфет, ондай мындай. Анан кийин бар жоктун ун жасаганда отбеливать этет. Отбеливать эткенде эмелерди кошуп. Анан жанагыга деген костный мука кошот. Ал арам өлгөн малдыкы же адал өлгөн малды түшүнүксүз да. Анан высший сорт деп туруп бизге алып келет. Ал жерде уже эч нерсе калган эмес. Мына будай деп атабыз, өзүбүз айдап атабыз го. Ошол будайды астына триходермин, гиалигнин деген Новополовкада сатып атат. Ошонун дарысы бар. Эгип атканда дагы ошол менен протравка кылып туруп, ошол менен от сээп туруп, анан кийин ошонун стволуна дагы берип, тамырына берип жасасаңыздар клейковина көтөрүлөт. Ошодон сонун нан чыгат. А биздин балдарыбызга азыр будайды берип туруп, будай эмне балам десең, бул малдын жеми дейт. Бул түшүнбөйт, будан ун чыгарын билбейт да. Малдын жеми болуп калды. А бул деген адамдын жеми да. Сабак өтүп, кадимкидей анан нанды жасаганда мына үйдө нан жасап атабыз, энелерим, эжелерим, карындаштарым, силерден сураныч эч качан дрожь иштетпегиле. Мына чубагажым какшап өтүп кетти го. Дрожь иштетпе, балдарыңды урпаксыз кыласың деп. Урпак жок болуп калат бизде, дрожь жей берсек. Третьим, четвертым поколение небере жок болуп калат бизде. Ошону түшүнбөй атабыз биз. Эмне жеп атабыз, эмне кийип атабыз кандай? Только бизде мен азыр ушу сакалым эле кыргызский калган полный ар жактыкы. Турецкий, китайский, жегениң болсо российский, кийгениң болсо китайский, бар жогу. А биздики качан болот? Өзүбүздүн өндүрүштү качан колдойбуз биз? Өзүбүздүн өндүрүштү. Магазинге барганда бизде выбор бар, акча бизде колубузда турат. Кирип туруп, салам алейкум, алейкум ассалам, карындашым же иним, Кыргызстандын эмнеси бар? Биздин балдарыбыз органика тамак жеш керек. Биз тамакка акча төлөп аткандан кийин у нас есть выбор.
Мы должны требовать у нашего государства и производителей, чтобы они нас кормили настоящими продуктами, а не имитацией. Мына пальманың майы туғандар дүниені басып кетті. Бардық Порошенко шығарып жатқан Рошен, Мо деген эмелер, Баян Сұлу, Рахат, Кирилловский, Бабаевский, бардық дүние жүзіндегі бардық заводтордың иелері еврейлер. Ошол еврейлер бир эмени киргизип койгон бизге мусулмандарға, дегеле кыргызга кереги жок биодобавкаларды кошуп, ошол менен бизге тамак аш берип атат. Ошон үчүн бардыгыңыздардан суранам, өзүңөрдү этият кылгыла. Эч кимге гарантия жок. Биз бардыгыбыз бирдей ун жейбиз, нан жейбиз, бирдей суу ичебиз, бирдей конфет жейбиз, бирдей чай ичип атабыз. Окшош тамак ичебиз. Кимиз кайсы күнү ооруп калабыз, бир Кудай билет. Ошон үчүн силерден сураныч, азыр үйгө баргыла. Үйгө баргандан кийин мынтип эшикти ачып киргенден кийин мониторинг жүргүзгүлө үйгө. Так, мынтип карап туруп, мо кара жыгач деген эмне турат, канча жылдан бери турат ушу. Тэле турбайбы? Давай, ал. Мо тал турат мына. Терек, бака терек турат. Эмне турат биле? Же мөмө бербесе, же неме алса. Ал, давай, отун кылып, чтобы биздин эмелерибиз, бактарыбыз свободно дышать этиш үчүн, күнгө доступ болуш үчүн тазалагыла. Тап-таза кылып туруп, жерге анан дезинфекция кылып, анан жерди деген баскыла. Басып, анан биогумустан бергиле ошол жерге. 10 соток жер болсо, 1 тонна биогумусту берип аралаштыргыла. Аралаштырып туруп ошол жерге помидор айдагыла. Помидор, болгарский перец, бар жокту картошка, бар жокту өзүңөр үчүн айдап алгыла. И жанагыны тооктон тосуп койгула. Ар бир кыргыз жок дегенде ошол 5 соток жеринен эң эле аз дегенде 500 килограмм продукция чыгарыш керек өзүнө. 500 килограмм ошол жерден чыгыш керек. Өзүңүзгө керектүү сабиз, картошка, пияз, помидор ошол жерден чыгарып алыш керек. Бир нерсе болсо, бага келинди көрсөм, бул күрөшкө түшө турган палван отурат. Анан 20 сом суртуп, чукка балам дейт. Базардан помидор алып келди. 4 агайым менен карындашыбыз бардыгыбызды салаттыбызга капуста, помидор, болгарский перец 4 сотиктен чыгарып берет. Ар бирибиз эң эле аз дегенде 50 банкадан чыгарып алабыз. Бир аксакалдын кылган жумушу ушул. А бизде болсо андай жерлерде толтура. Мына жерде огород өтө кеңири берилген мына чүйдө. Мен таң калам, келип келсең бош эле жатат да. Бош эле жатат. Эч нерсе жок огороддо. Анан карасаң четтерин эле полный талтерек эгип таштаган. Мен айтам, буну эмне кыласың? Десем, эгип койгонбуз да дейт. Турат да дейт. Bir terek 10 almanı ulayt, bilesiniz mi? Özünden jit çıgarat, sassık. Kıçıratqa, kılandı, neme kılba, tişini sağlap juva devil oşun vuruşuyor etti. Oşon tal oşondoy da, almanı oşon dep östürбейт almanı, malinаны östürбейт. Pomidor nemelerге başa gün berбейт. Anan kurt çakırat özünü. Bir ile oşon talдын içinde eң эле az degende 300 000'den 500 000'ge чейин kurt bolot. Ар кандай kurttun türlörü, oşolor bagat dal. Эмне керек бар бизге ошондой сосеттин тура? Алманы өстүрбөсө, малинаны өстүрбөсө, аны жок кылыш керек. Тап-таза кылып огородду тазалап, 10 соток жерге биздин көчөттөн 120 штук падат. Эгерде по стандарту отургузуп турганбыз. Ар бири күчүнө киргенде 100 килограммдан ары түшүм берет. Ошол 10 соток жерден 10 тонна түшүм алып сатасыздар. Bir terektин ордуна 5 слива боло турган болсо, 5000'den киреше бере турган болсо, жылына. Ошо 5 жыл. 10 жылда 50 100 000. 95 000'ge банкрот болуп атпайсыздар силер. Ойлонбойсуздар. Ошо тал, терек, мажырым тал, бака терек, сасна, дагы эмне, ана кара жыгач, такыр жолотпогула үйгө. Би бакча эле аны жок кылыш керек. Мына азыр Чүй областынын өзүндө эле 20 миллиондон ашык кара жыгач бар. 20 milyon kara jıgaç, en ele az bergende 50 kilogramdan bergende 1 milyar kilogram olmakta. 1 milyar kilogram tüşüm vermek oşol. Bilesiniz görülür? Oşol tüşümdü jensek biz özümüz. Jalan ele sliva bolsun makul. Slivanın kilogramı 30'dan boldu. 30 milyar som bankrot bolup atpayız. Oşoga tuğandarım aytamın, detigi bayanda dedi ылдый жактагы дагы огороддорду тазалап
Алар дагы талкалап атат биздин огородторубузду. Бардыңыздарга айтамын, баг отургузгула. Баг отургузуу үчүн көп илимдин кереги жок. Керек болсо мына биз турабыз. Телеграм группага кириңиздер. Борбор Азия багбандар биригиндеги деп ошол жерде 17.000 багбан бар. Суроону жазып коюңуздар, бирөө жооп берет. Телеграм группага киргиле. Телеграм группада эң көп концентрация ума азыр Телеграм группада болот. Фейсбукта дагы саясат, Одноклассникте болсо махаббат. Эң серьезный бул Телеграм. Телеграмда бар жокту айтып берет. Телеграмда здоровье, Телеграмда садоводство, Телеграмда животноводство, Телеграмда птицеводство. Бар жок Телеграмда. Мен өзүм эле 8 группам бар. 8 группамда бардыгын консолидацияны топтой турган болсок, 100.000 киши ошол группада отурат. 100.000 кишиден 100.000 акыл чыгат. Силер кошулсаңыздар, еще бир акылга көбөйөбүз. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтамын, ошого кириңиздер туугандар. Суроолор беребиз. Бардыгы $4'данбы, фундук Фундук менен миссе $10, калгандары полностью $4. Анан дагы бир суроо берейин атамга. Абрикос айтышат да. Баары эле ошо жака никитинский сорттен киргенбичи, сиздер кандай сортту сунуштайт экенсиздер ошо абрикос себеби. Биз жер алганбыз да балчыны бери жагынан баары даярдап турат. Абрикос эле жакшы дешет да. Хорошо. Неме кылайлы, сиз эжеке өзүңүздүн жериңизди жана мен биринчи башында айтып кеткендей кылып туруп анализ кылып мага бериң, анализ кылайын да анан ошол немеге межсезонье ортодо буша турган өрүктөр бар. Бизде азыр Приция бар, Рубиста, Магара деген өрүктөр бар. Булар Баткендики. 15 майда бушат. 15 майда бушып, тез сатылат. Эсте бушат. А силерге орто межсезонье баягы эмелер июльдүн бир 20-ларынан буша турган сорттор бар. Силерге ошону сунуштайбыз. Туристтер келгенде. Абрикос эмес, жана сливада сеткис керек, тиккис керек. Алмадагы, абрикостагы ошолорду мындай катар-катар кылсак болобу же? Болот. Абрикос неме hiç бири-бирине влиять этпейт, самый главный жаңгак тикпегиле. Жаңгак көлөккө болот да, жанындагы эмелер. Калгандары бири-бирине түшөбөт, эч кандай зыяны жок. Канча гектар? Балчыдан бери да. Балчынын ортодо койгон. Мен местныйлар десептин ошол кийин бар да. Местныйлар дегендик десек, кээ-бирөө жакшы эмес дейт, кээ-бирөө жакшы дейт, кээ-бирөө 8 жыл күтүш керек дейт да. Бир жакшы 2 жыл күтүшүм керек. Ушундай. Десептин ошол кийин да. Парыз. Кепе көргөн. Анан калганын бул алда ташчайды да, жанагы оңдон дилдерден сатып тип койгон. Азыркы мына Ысыккөлдөгү Баткендеги немеден келген көчөттөрдүн сапаты аябай начар болуп атат да. Бизде дегелер Кыргызстанда көчөтчүлүк боюнча өтө артта калып кеттик. Ошол себептен силердин жардамыңар керек деп ошон үчүн айттым да. Кат жазгылачы, силерден суранычы. Ар бириңиздер сабаттуусуңар, сабатыңар жолуна Фейсбукка жазгыла. Кат деген Фейсбуктан бат барат. Кат жазып, немеге WhatsAppка салыңыздар, биз деген ошол жетекчилерге жөнөтөбүз. Каттын мазмуну мындай болуш керек. Ассаламу алейкум. Кыргызстан Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылып жаткан Кемин районунун тургуну Аланча айга түкүнчө момда адресте жашайт, момда телефонум, менин сизден өтүнүчүм суранычым, Садыр Нуркожоевич, бизде азыр жер бар, Кудайга шүгүр, отургуза турган азыр жер аябай көп. Бизде эң кыйнап атканы ушул бизде ушул сапаттуу көчөттүн кымбат болуп жатканы болуп атат. Ошол себептен сизден сураныч, Садыр Нуркожоевич, бизден ушул Чүй облусуна бир эмес 2 заманбап питомник уюштуруп бериңиз. Ушул питомниктен биз көчөт алып, өзүбүздүн эле каражатка алабыз. Арзан болсо эле болду. Эгерде биз өзүбүз чыгара турган болсок, бизге $1 чыгат да. Түркияда ошондой экен. $1 экен. Түркияда мындай экен да. Эгерде сиз азыр айтып атасызбы, 1 гектар жерим бар, баг отургузам деп айттыңыз дегиче, сиздин жаныңызга бирөө келет экен. Саламатсыңбы? Атыңыз ким?
Айнура, саламатсызбы Айнура? Негедир мен сизди Айнура деп айтып алайын деппин биринчи. Билбесем деле. Тоо. Саламатсызбы Айнура? Сиз саламатчылык. Сен бак отургузайын депсиң да десе, ооба дейсиз. Десе, көчөт менен мына сага 1000 көчөт. 5 жылда расчет көрсөң болот дейт. Сиз дагы бирөө келет экен. Айнура, мына столба менен, зым менен бирөөсү айтат экен, капельный менен дейт экен. Бирөөсү келип эле тракторду таштап кетет экен. Жериңиздин де эсебинен уже сизге бардыгы келет экен. Баягы бир киши менен жолуктук. Ошол киши 4 миллион кишини башкарат экен, префект экен да. 4 миллион кишини башкарган киши менен жолуктук. Баягыны мен бир агроном окшойт же бирдеме деп ойлоп мын жагында жүрөптүр да ол. Экөөбүз сүйлөшүп коебуз, неме кылып анан кийин кандай кишкен деп калды. Мен ээрчитип барган бала жакшы кишкен десем 4 миллион кишини башкарат ушул дейт. Билесиңби дейт. Койсоң сен ушул дейт, аймактын дейт, префекти ушул дейт. Аким экен да, 4 миллион кишинин үстүнөн ошондой башкаруучу экен. Жанагы бир киши ошол зайтын дарак отургусам деген экен, ошонун артынан кишилерди жөнөтүп, ошондой чаң будун чыгарып, элдин бардыгын ошого жөнөттү да, баргыла ошого жардам бергиле. Биогумус менен Алекпен жүрбөйсүзбү, эмелерибиз барган. Былтыр эме кылып калдыңыз го, ичине мындай бөлүктөрүп, эме ушундай жегенче кылдыңыз го. Ошондой кылсаңыз быйыл дагы болобу деген. Болот, Кудай кааласа эртеге. Ошону эртерээк койсоңуз эмеңизге. Ооба, Сөлжанды эртең ачайлы, эгерде Сөлжан быйыл жакшы чыгып, былтыркыдай жакшы чыгып бере турган болсо, былтыры мисалы үчүн 200 коробка таркаттыкпы, быйыл Кудай кааласа бир 500 коробка таркатабыз Кудай кааласа. Бөлүп кийин мисалы үчүн 3000ден ала берет. Анан айына 1000 сомдон салып кое берет, ошондой. Кудай кааласа. Туугандар, мына ошол биогумус жөнүндө дагы кеп кылып кетели. 600 грамм биогумусту 20 сомдон сатканыбызда 12 сом акча болот. 12 сомдон 1 сом сууга, 1 сом 40тын өзүнүн акын чыгарсак, ар бир килограммдан 40тан силерге 10 сомдон киреше калат да. 1 тоннадан силерге 10 000 сом киреше калат. Эгерде силер 10 тонна переработка кылсаңыз 100 000 сом киреше калат силерге. 100 000 сом. 100 000 сом деген бул кече баягы перепись населения деп жүрөт го. Ошол жерде кыздар иштеп атыптыр, айлыгыңар канча десем 4,5 миң берет дейт. 4,5 миңге ошондой аракет менен чуркап иштеп атышат. Бир 15 күн иштешет экен. Бул жерде силер үйдө эле туруп эч жакка барбай эле 20 тоннага 2 ящик 6 000 сомго Сөлжан салып койду. 11 000 сом расход. Анан шланга сатып алды. Бир дагы 5 000 сом дейт, 4 000 сом келди, 15 000 сом менен силер 12 тонна биогумус аласыңар. 12 тонна биогумус. 12 тонна биогумусту 20 сомдон сатканда 240 000 сом болот. Эгерде аны өзүңөр иштете турган болсоңуздар, анын пайдасы миллион болот. Аны эмнеге айтат миллион болот деп? Себеби дегенде 1 гектар жерге жыл сайын 10 тоннадан бере берсеңиздер, 3 жылдан кийин ошол жерден силер ар бир сотигинен 1 тоннадан картошка аласыздар. 1 тоннадан картошка, таза картошка. Шунчалык жерди семиртирет. 1 килограмм 40 жеп 600 грамм биогумус чыгарып берет бизге. Бир Сөлжан, 2 Сөлжанды ящикке салып туруп 1 жыл ошол жерде жакшы өзүнүн агротехникалык эрежелерин сактап бага турган болсо, не болот? 1,5 миң штука көбөйөт экен. Шунчалык бак көбөйө турган эме. Анан буну менен эгерде Сөлжан аябай көбөйүп кетип батпай кала турган болсо, жанагы бир 100 тоок багып туруп, күнүгө эртең менен 15 мүнөт, кеч 15 мүнөт эле чыгарып турсаңар, жемдин кереги жок. Только суу эле берип турасыздар. Болду. Шунчалык пайдалуу Кыргызстан үчүн эң таза жер семирткич. Буну менен чыгарылган бардык тамак-аш органика болот. Өзүңөр жейсиздер, балдарга жедиресиңер, таза тамак, ыр жазгысы келет, куунак болот. Мына эгерде жалпы Кыргызстан органика тамак-ашка өтүп кете турган болсок, мына фарм мафия бизди наконец-то таштап чыгып кетет. Мына Кеминдин центринде жайнаган аптекалар жабылат. Больницаларда, орундар деген кеңири болот, эч ким барбайт, поликлиникадагы бардык медсестралар бош эле отуруп калат.
Анын үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Биз жалпы кыргыз эли 2 миллион гектар жерге бак отургузуп, ошол жерге 6 миллион киши чыгып кетишибиз керек. Органика тамак жеп, таза тамак жеп, жакшы кыймылдап, ошондо биз анан кийин чыныгы Кыргызстан болобуз да. Чыныгы азыр тургандар бирөөлөргө айткыла, Кыргызстанда кокпой мындай Toyota чыгарып тур кыргыздар десе, эч ким ишенбейт. Койчу, баштап койсун. Кыргызстан таза табияттын мекени экен десе, ооба туура. Таза табият, тоолору бар. Таза жаратылыш сонун Кыргызстанда деп айтат. Кыргызстан деген органикалык тамак аштын мекени экен десе, ооба туура деп ишенет. Себеби дегенде бизге бардык шарттарыбыз бар да ошол. Мына ушул четтен келген химикаттардан арылыш керек. Бар жокту өзүбүз жасап чыгып. Эрмен бар, ачык, эме какире бар, дагы эмне деген чөп бизде толтурат. Мына ошол чөптөрдөн не кайнатып, зыянкечтерди ошол менен жок кылып, өзүнүн дарактын илдеттери менен органика кылып күрөшүп, ушул иштерди аткара турган болсок, ошондо биз чыныгы органикалык Кыргызстан болобуз. Азыр пестицид, гербицид, фунгицидтерге бар жокту чылап, ошону жеп атабыз өзүбүз. Аксакалдар, кемпирлер дагы шалып отойт элекпиз. Барлыгыбыз чыгып өзгөндө. Чөп, шалууну чөп басат эле, ошонун бардыгын кол менен жулап турчу. Азыр чөптү эмне? Гербицид менен өлтүрүп атабыз. Гербицид. Гербицид тамырга отуруп атат, күрүч болуп чыгып атат, кайра ошону жеп атабыз. Не? Кайра өзүбүздү уулап атабыз. Пестицид, гербицид биздин кан, тамыр бар жогубузга орноп калды. Ошонун бардыгын тазалаш үчүн эмне кылыш керек экен? Кара тери мээнет кылып, кара тери төгүп, иштешибиз керек, кетмендеп жерди. Бар жокту бакка айландырып иштебесек, жөн эле бардыгыбызды отуруп алып туруп эле Facebook'та эле шакар кымбаттады, унга өчүрүп көбөйдү, Садыр Кочоевич эмне кылып атат деп отура берсек, эмне болот? Түнүм жок ошол жерде иштеп, баягы жерден помидор, болгарский бар жокту жасап, токчулук алып келсе, эмне болот? Эч ким жалоба этпейт, эч ким урушпайт, эч ким талашпайт, бакубатчылык келет. Ошон үчүн бардыгыңыздарды бак отургузууга чакырам, туугандарым. Суроолор. Ошол бизге калп келип келип турган болсо, климат болсо болуп кетет да. Анан мындай оорубайбы ал жактан? Туугандар, Кыргызстанда бардык дарактар ооруп атат. Соответственно, ошодон чыккан көчөттөр да ооруп да. Ошончолук убара болуп алып келгенге жараша, мына ошол сорту жакшы Стенлей, анан Анжелино, Black Ambler, Black Springer деген сонун сорттор бар. Кайноолордун бардыгын кыйып жок кылып туруп, бардыгы немеге, Стенлейге өтүп атат. Ошол эле кары экспортко кетет. Экспортко аябай жакшы кетет, сонун сурайт. Биздин эмеге караганда характеристикалары аябай жакшы. Узак сакталат, транспортабельный, вкусовый качествосы жакшы, жакшы куруйт, анан кийин вес басат жакшы. Ошон үчүн экономически очень выгодно. Стенлей дедиңиз, э? Стенлей, ооба. Стенлей, э? Стенлей. Жазып койгула Стенлей. Эсеке сурай бериңиз. Биогумуздук үчүн любой эмеден топурактарды кошуп тазалоо, жаңсыздык керек. Кыз эле керек. Анан кийин ошол болбойт да. кыкка күл төкпөгүлө, кык таза болуш керек. Кыктын салынат. Эгерде кык свежий боло турган болсо, ошону үйүп туруп, коромдоп туруп, судан аябай күйүп туруп, үстүн кара пленка менен жаап койсоңуздар, 2 айдын ичинде капкара болуп күйүп калат. Мына ошону Сөлжанга берсеңиздер, өтө сонун жейт ошону. Компостировать этип, азыгын даярдап берген болосуздар да. Өтө сонун болот ошол үчүн. Кыкты каерде кык көрүп калсаңыздар, сөзсүз барып лопатка менен барып портерге жүктөп үйгө алып келип түшүрө бериңиздер. Себеби дегенде Сөлжан өтө прожорливый болот. Эртең кык тапай каласыздар. Жалбырап бар жокту жеп таштайт. Свежий болбойт. Свежийди 2 ай компостировать этип туруп, анан кийин бересиздер. Азыр ким баштайм дей турган болсо, кимде үйүндө свежий кык боло турган болсо, эртең выходнойдо пайдаланыңыздар дагы жанагыны үйүңүздөр. Кара пленка менен жаап койсоңуздар, жылчыксыз кылып туруп, четин дагы топурак менен бастырып, чтобы воздух чыкпай турган кылып койсоңуздар, 2 айдын ичинде капкара кылып эмен күйгүзүп коет. Анан ошону Сөлжанга берсеңиздер, сонун жейт.
Taşı cana janatçı. Janatçı. Danekten janatçı. Janat yüzününçü. Ооба. O şekilde su ançalık kalıplatçı. Ançalık su köpürmese de üst kete veriyor. Эми баягыдай нымдуулукту кармаган жерлер бар да. Мисалы үчүн асфальттын нылдый жагы нымдуулук боюнча кармабайт, өдө жагы кармайт. Ошон үчүн өдө жакка отургуза турган болсоңуз, баягы өсүп кетип вероятности көп. Ылдыйга отургуза турган болсоңуз, чыккандан кийин сөзсүз сугарып турушуңуз керек.